Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. في الشارع حيث اهدنا الصراط المستقيم. ما شاء الله. Mau eme adasıp жүрген okşaydı. Жоқ, ал адасып қалыптыр да. Бірдеке сұрады о. Адасып келіп мындай тура жол сұрады да менден. Тура жол қаяққа деділе. Еме де ушундай да, мұсылманшылықта ушундай тура жол ушундай. Ихдина сиротал мустақим деп бұны. Алланың тура жолы деп айтады да. Ишенмесеңіз намаз оқығандардан сұраң. Тура. Білесіз, тура. Ой, әкеме. İmam Şafii aytat, Kur'an'ды шылдыңдағандар өз қалауысы менен иманнан шыққан менен барабар дейді. Аяттарды шылдыңдағандар бүгін пайда болған жоқ. Бұл ошол пайғамбар доорунда бар эле. Кабыл өрет, мен куудулмун, мен жөн эле тамаша катар айттым дебеген. Мусулман баласы үчүн бир позор, бир уят, азап болсун, тозоктун вай деген өрөнү болсун. Kur'an аятын оркестр менен, музыка менен коштоо башка кылып окуп аткандагысы бул уже чектен чыккандык. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdi, urayımdı Allah'ın adı menen başlap, jaratkan Allah Ta'alaga maqta olur, Peygambarımızga salam salavatar aytıp, urmаттуу mekendештер, musulman bir tuğandar, barыңыздарга Allah Ta'alanın rahmatın, meyrimin, tınçtığın tilep salam aytam. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Бүгүнкү sizler menen биздин өзгөчө bir жолугушуубуз, же болбосом көгүлтүр экран аркылуу мен сиздерге кайрылуум албетте бул чукул дейбизби же мына ошол интернет тармагынан кээ бир туугандарыбыздын кылган кылык жоругун көрүп туруп, мына ошол шарият көз карашын, мусулмандын позициясын билдирип коюу үчүн сиздерге кайрылып отурам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринин биринде "Ман ра'a минкум munkaran falyughayyirhu biyadihi" Силердин араңардан кимде-ким бир жаман күнөө ишти көрө турган болсо, колу менен кайтарсын. Fa in lam yastati кол менен кайтарыш колунан келбей турган болсо, анда тили менен кайтарсын. Тили менен дагы кайтарган колунан келбей турган болсо, жүрөгүнөн жаман көрсүн. Вазалика ад'афул иман, жүрөк менен жек көргөн бул ыймандын эң төмөнкү даражасы дейт. Жүрөк менен дагы жек көрбөсөң, ошолордун кылган ишине унчукпастан чапак салып, балким кээде кубаттап аткан болсок, бул ыймансыздыктын белгиси деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде баса белгилейт. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Фазаккир фа инна зикрatan фаул муъминин" эскерткин эскертүү ыймандууларга пайда берет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандын бир тууганы же мусулмандын күзгүсү дейт. Мусулмандын ката кемчиликтерин айтып оңдоп түздөп турат. Биз Кыргызстан эли бир элбиз, бир мамлекетбиз, бир үй бүлөбүз. Кээ бирөөлөр жаңылса, адашса, мына ошону экинчибиз туура багытка берип, туура кеңешибизди айтып, осуятыбызды айтып, бир туура жолго жетелешибиз керек. Эгер мына ошол жаңылгандарга туура багыт берген устаздар, башкалар жетелеген учурда, жаңылгандар катасын мойнуна алып, оолу жараткандан, андан кийин мына ошол эмне жалпы мусулман коомчулугунан, эли журтунан кечирим суроосу, бул дагы мына ошол биздин инсандык милдетибиз, инсандык биздин мойнубузга жүктөлгөн жүк деп билем. 2-3 күндөн бери мен жана 2-3 жолу көрүп, кээ бирөөлөр жөнөтүп, дамыла буга шарият кандай көз карашта башка дегенден, мына ошол куудулдарыбыздын Тынар Курбаналиев борончу деген агаларыбыздын мына ошол биздин кыргыздын чыган куудулдары деп билебиз. Мына ошол биздин маданият тармагында бир элди бир көңүлүн көтөрүп, жакшы жака бир жетелеген бир эмне куудул деп башка деп мына ошол маданият кызматкери деп билген бир туугандарыбыз буга чейин бир канча нерселер жөнүндө сатира ойноп башка кылып жүргөн болсо, мына ошол эми маселенин баары куруп кеткенсип башка болгонсуп эми кереметтүү Кур'ан аятына чейин өтүп эмне жөнүндө айтып атканым барыңыздарга белгилүү. Мына ошол жанындагы бирөөсү келип адашкан бир жол башка сураганда кереметтүү Кур'андагы мына ошол Фатиха сүрөсүнүн Аллах Тааланын туура жолго багышта бизди деген сөзүн "Ихдина сиротал мустақим" албетте ал жердеги сиротал мустақим ал Аллах Таала максат кылган мустақим туура түз жол ал башка. Бирок ал куудулдар ошол жерден эптеп арабтын кийимин кийимиш болуп, башка болмуш болуп, өзүнчө бир котормочу болгонсуп, элди күлдүрүш үчүн ошол сөзүн колдонуп пайдаланып аткандагысы канчалык бир деңгээлде ал инсандардын дини сабаттуулугунун сабатсыздыгы боло турган болсо, экинчи бир жагынан бул мусулман баласы үчүн бир позор, бир уят, бизге жарашпаган бир жорук. Айтайын дегеним,
мына ушундай бир жаңылгандарды көргөндө кээде баса калып баарыбыз жерип тээп жанакы эмне бир экинчи сорттой кылып бир басынтканыбыз дагы жакшы эмес. Ошол эле учурда унчукпай койгонубуз дагы жакшы эмес. Биз мусулмандын кемчилигин оңдоп, түзөп, жыгылса тургузуп, колунан жетелей турган бир ынтымак коом, ынтымак эл болушубуз керек. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, кереметтүү Кур'ан Аллах Тааланын сөзү. Аллах пенделерден кандай айырмаланса, Аллахнын сөзү дагы адамдардын сөзүнөн ошондой айырмаланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вайлун лиллази юхаддису ва якзиб. Азап болсун, тозоктун вай деген өрөнү болсун. Кимде-ким сүйлөп атканда жалганды аралаштырып лиюдхикал каум, адамдарды кубантыш үчүн жалган кошуп бере турган болсо дейт. Ал адамдарга тозоктун вай деген аябай бир жаман өрөнү болсун дейт. Ошондуктан дагы мен айтайын дегеним, Аллахнын каарынан, азабынан бири-бирибизди эскертип кайтышыбыз керек. Калгандар дагы ага эмеспиз, аппак эмеспиз. Бирок бул бир туугандарыбыздын түздөн-түз Кур'ан аяты шылдыңдап аткандагысы. Булар минтип өзүнүн тамашасында, башкасына, сатирасына кошуп шылдыңдап алса, экинчи бирөөлөрдүн Кур'ан аятын оркестр менен, музыка менен коштоп башка кылып окуп аткандагысы бул уже чектен чыккандык. Кээде жеке мени шылдыңдаса, же сиздин бир үй бүлөңүздү шылдыңдаса, баса калып, башка кылып, арыз жазып, антип, мынтип, кайрылуу кылып, митинг кылып, тополон кылабыз. Бирок кереметтүү Кур'ан шылдыңдалган учурда, кереметтүү Кур'анды оюн кылганча биздин динибиз, Аллахнын сыйлуу Кур'аны сөзү ушундай бир кордолуп аткан учурда канчалык бир деңгээлде сөз өткөндөр, сөзүн эл уккандар, эскертсе эскертүүсүнө баш ие тургандардын унчукпай коюп аткандагысы канчалык бир деңгээлде зээнибизди кейитпей койбойт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Имам Шафи рахимахулла мына ушинтип кереметтүү Кур'анды шылдыңдаган басынткандар тууралуу мындай деп айтат. Мен закара китаб Аллах. Кимде-ким Аллахнын китебин зикир кылган болсо, ау Расулулла, же не пайгамбардын атын зикир кылган болсо, же болбосом дин Алла, бималаян багы зарыл болбогон, колдонбой эле койсо боло бере турган, аралаштырбай турган жерге эле Аллахнын дининде мындай, же пайгамбар мындай, Кур'ан мындай деп жок жерден кошуп бере турган болсо, зарыл болбош үчүн эле тамашасына, башкасына элди күлдүрүш үчүн факат нақада нахди, ал адам имандан чыкты дейт. Имандан чыкты. Имам Шафи айтат, ва ухилладаму, ал адамдарды шарият боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 эле учурда адам өлтүрүлөт ислам шариятында. Биринчиси ан-нафсу бин-нафс, бирөөдү айтайлап өлтүрүп койсо, экинчиси үй бүлөлүү адам зына кылса, ал эми үчүнчүсү бул мусулман болуп туруп имандан чыгып кайра менен Кудай жок деп кайтып келе турган болсо. Имам Шафи айтат, Кур'анды шылдыңдагандар өз каалоосу менен имандан чыккан менен барабар дейт. Аллах жана пайгамбардын зиммасынан чыгып кетти дейт. Кудай сактасын. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мунун күнөөсү аябай бир чоң. Фатава Захирияда "Мен кара аятан минал Кур'ан ала вajhil hazl yakfur." Ким Кур'андан бир аятты окуй турган болсо, кантип окуйт? Ала вajhil hazl. Тамаша иретинде. Ошол кудулагаларыбызга окшоп, залдагы 5-6 адамга башка нерсе таппай калып, ошолордун көңүлүн алыш үчүн, башка кылыш үчүн, күлдүрүш үчүн тамаша максатында бир аятты окуй турган болсо, якфур имандан чыгат дейт. Имандан чыгат деген сөз бул оңой сөз эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз бардыгыбыз мусулманбыз. Бардыгыбыз төрөлгөндө кулагыбызга азан айтылган, ком айт айтылган. Өлсөк, мен Кудаймын дегенге чейин жаназасын окуп атабыз. Баш кошкондо бардыгыбыз нике менен баш кошобуз. Биз мусулмандардын жашоосу нике менен бириксе, талак менен ажырайт. Бирок бүгүн мына монтип байкабастан Кур'анды шылдыңдаган тамашасына кошкондордун өзү билбеген байкабаган абалда мына ошол аялы менен ортодогу никеси бөлүнүп, бузулуп калуусу мүмкүн. Ошондуктан бул нерсени бир туура түшүнүп башка кылып, мени басынтты же мен кемчилигин башка кылды, ар ким өзү билет, өз эрки эмес. Бул менин диним, бул Кур'ан, Аллахнын сөзү. Иман үчүн, ислам үчүн, Кур'ан үчүн кээде мына ошол кээ бирөөлөргө жаман көрүнгөн болсок, жүзүбүз кызарган болсо, бул эч нерсе эмес. Кээде жеке өзүбүздү шылдыңдаса, жеке өзүбүздүн бир мүлкүбүздү тартып алса, жеке өзүбүздү басынтканда, арыз жазганга чейин, башкага чейин барабыз. Бирок кереметтүү Кур'ан шылдыңдалып болсо, иман, ислам шылдыңдалып аткан учурда унчукпай койгонубуз биз мусулмандарга жарашпайт. Ошондуктан келиңиздер, эстин барда этегибизди жыялы. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала бул аяттарды шылдыңдагандар бүгүн пайда болгон жок. Бул ошол пайгамбар доорунда бар эле. Ошол доордо да шылдыңдашкан. Бүгүн кээ бирөөлөргө окшоп, тамаша иретинде, башка иретинде күлдүрүш үчүн, башка кылыш үчүн. Аллах Таала Тавба сүрөсүнүн 65-ci аятында: "Ва ла ин саалтахум ла якулун
İnnema kunna nahudu ve nal'ab. Алардан эмне үчүн муну сен өзүң сатираңа коштуң? Башка сөз куруп кетиппи? Саясатты сүйлө, футболду сүйлө, башканы сүйлө. Эмне үчүн муну коштуң десең, жөн эле тамаша деппиз, ойноп эле айтып коюппуз деп айтат дейт. Кул абиллахи ва аяти ва расулихи кунтум тастазиун. Аларга айткын, эмне сөз куруп кетип, Алланы, Кур'анды, пайгамбарды шылдыңдайсыңдарбы деген дейт. Чындыгында имандан чыктыңар. Биз бул кылган күнөөңөрдүн кесепетинен кээ бириңерди кечикирген болсок, кээ бириңерди жазалайбыз дейт. Кудай Тааланын кечиктирип бере турган жазасынан баарыбызды сактасын. Өзгөчө мына ушул күнөөгө баш баккандар, мына ошол оркестр тармагында болобу, башка маданият тармагында болобу, ким болбосун чектен чыкпаш керек. Бүгүн биздин Кыргызстанда эң мода болгон сөз экстремизм, терроризм. Кайсыл нерсе экстремизм, кайсыл нерсе мына ошол эмне терроризм? Бардык нерсе чектен чыкканда экстремист болот. Мына ошол динди ордуна койбостон, маданият өз тармагында, башка өз тармагында кетпесен, шылдың кылып чектен границаны өтүп атасың, сен экстремистсиң. Демек ушулар мына ошол экстремизм жазасы менен, ошол статья менен өздөрүнүн жазасын алыш керек. Же болбосо, оболу жараткандан биз Кудай астында сот эмеспиз. Андан кийин мына ошол мусулман журтчулугунан кечирим сурап тооба кылыш керек. Алланын дини менен урматтуу мусулман бир туугандар ойнобойлу. Тарыхта буга чейин мен Кудаймын, менин колумдан келет деп не деген гана кыйындар, кандай гана капырлар, кандай гана Кудай душмандары өткөн эмес, бирок жараткан Аллах Таала этап менен бардыгын өз ордуна коюп келген. Кудайым буйрса келелик сабактарда дагы мына ошол кээ бир Кудай астына текеберденгендер, мына ошолордун бирөөсү азыр сөз баш кылып айтып кое турган болсом, Титаник күнөөсүн баарыңар көргөнсүңөр. Мына ошол Титаник киносунда дагы, мына ошол Титаник кемени жасагандар башкалар, сиздин кемеңиз чөгүп кетүүсү мүмкүнбү десе, бул менин көмемди Аллах кааласа дагы чөктүрө албайт дейт. Бул боюнча өзүнчө бир токтолом Кудайым буйрса айтайын дегеним, натыйжада мына ошол дүйнөдөгү рекорд койгон эң чоң кеме чөгүп жок болду. Андыктан Аллах мага тийбейт, мага боло берет, мен куудулмун, мен жөн эле тамаша катары айттым дебеген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иннал абда ла ятакаллам би калима. Пенде өзү байкабаган абалда бир сөз сүйлөйт, ал сөз алат пендени тозоктун 70-чуңкуруна алып барып тыгат дейт. Жаратканга жалбарып тооба кылалы, Аллах Таала эч кимди адаштырбасын, ыйман ислам жолунда баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кылсын, ынтымак, ырашкерликте динибизди урматтаган, сыйлаган, кураметтүү Кур'анда Аллах Таала айткандай, буйругандай, пайгамбар көрсөткөндөй баш ийип, мусулман болуп жашап өткөндү баарыбызга насип кылсын. Жараткан Аллах Таала эки дүйнөдө баарыңыздарды урматтуу, сыйлуу кылсын. Алланын динин өчүрөм дегендер, коркулам дегендер, шылдыңдайм дегендер тарыхта буга чейин болуп келген, мындан кийин дагы боло берет. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала өзү айткандай, капырлар, динсиздер юридуна аютфа нуралла би афвахим. Алар оозу менен Алланын динин өчүрүштү, жок кылышты каалашат. Валлаху мутимму нурихи ва лау карихал кафирун. Алланын дини кыяматка чейин өркүндөй берет, өсө берет. Эгер капырлар аны шылдыңдаса дагы, каршылык көрсөтсө дагы, ким шылдыңдаса, каршылык көрсөтсө, жазасын дагы, сыйлыгын дагы өз алат. Аллах Таала эч кимди адаштырбасын. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, жакшылыкта көрүшөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.